Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Курманбек Бакиевдин Бишкектеги үйү бузулуп, ордуна ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын реабилитациялык борбору салынат. Көзөмөл кассациялык аппаратты коюуну талап кылуу, айыппулду салуу убактылуу токтотулду. Ош облусунун Кара Суу шаарындагы үйлөрдүн биринен коңшу өлкө менен байланыштырган кезектеги туннель табылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 13 июнда өкмөт үйүнүн алдына чыккан көзөмөл кассалык аппаратынын орнотулушуна каршы соодагерлердин акциясына чыгып, алар менен жолукту. Дүкөн иштеткендер ККМ жана эсеп фактуранын киргизилишине каршы экенин айтып, патент системасы калсын деген талаптарын коюшту. Бишкектен жана өлкөнүн башка аймактарынан келген соодагерлер ККМ колдонбогондорго айып салынып жатканын айтып арызданышты. Акылбек Жапаров митингке чыккандардын арасынан 10 чакты өкүлдү кошуп алып, маселени чечүүнүн жолун караштырып чыгаарын айтты. Ал көзөмөл кассалык аппараты менен эсеп фактура чоң ишканалар үчүн жокко чыгарылбай турганын кошумчалады. Мен эсеп фактураны өндүрүүчүлөрдөн сурап атам. Эгерде арак завод 12 машина арак чыгарып, мага бир фураныкын көрсөтүп койсо, мен эмне кылам? Мага силер жардам бергиле. Азыр Кока-Коласындагы, шоросундагы ирэттейбиз. Эсеп фактура ошолордо. Товар таза, туура экенин ошолор далилдеп бериши керек. Эсеп фактура өзүнчө, бул байлардыкы. Биз иштейле. Ага чейин ККМди коюуну, айыппулду салууну дагы токтото турабыз. Анан ар бир аймакка карата патенттин баасын карап чыгабыз, деди Жапаров. 10 күнгө мораторий жарыялап атабыз. 10 күндүн ичинде в разумных пределах патенттериңерди карайбыз. Анан кайра дагы бир жолу сиздердин мына берген мага өкүлдөрүңөр менен ушу туурабы деп акылдашып, колуңардан келген салыкты төлөп, бирок мага жанагынтип жардам бергиле. Ким каяктан эмне кылып алып келип атат? Ошон үчүн в разумных пределах болуш үчүн мага кишилериңерди бергиле дебедим. Келгиле сүйлөшөлү. Нарында өзүнчө кылайлы, Таласта өзүнчө кылайлы, Рыбачыныкын өзүнчө кылайлы, Бишкектекин ичиндегилердин баарын өзүнчө кылып бир карап көрөлү. Закондордун баарын өзгөртө албайм. Мыйзам деген бар. Мен колуман келгенин айтпадымбы? Штрафты токтото турабыз. ККМди токтоттук. Азыр мына 10 күн силер менен чогуу түшүрөлү дагы баасын бычып туруп, мындан ары мына момдай иштейсиңер деп чечимге бүтүмгө келейли деп атам. Бүгін 13 июнда өкмөт үйүнүн батыш тарабына майыптыгы бар жарандар нааразылык акциясына чыгышты. Алар өлкө башчысынын келишин, маселесин угушун суранып жатышат. Акциянын катышуучулары 30 жылдан бери көйгөй жаратып келген турак жай маселесин чечүүнү талап кылышууда. Алар бүгүн эртең менен акцияга чыгышкан. Чогулгандардын алдына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов чыгып, акыркы учурда бийлик аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү системалуу түрдө турак жай менен камсыз кылуу милдетин коюп жатканын айткан. Ошондуктан салыктарды жана төлөмдөрдү толук чогултуу абдан маанилүү. Бул акча атайын элге, медицинага, билим берүүгө, социалдык муктаждыктарга, анын ичинде турак жайга кетет, деди Байсалов. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар талап кылып жаткан турак жай маселесин тез арада чечилет деген үмүтүн билдиришип, жана президенттин кабыл алуусун күтүшөөрүн билдиришти. 13 июнда Бишкекте кыргыз-немис дипломатиялык мамилесинин түптөлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата Германия экономикасынын күндөрү аталышындагы бизнес форуму өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов баштаган жетекчилер дагы катышты. Сөз сүйлөгөндөр Кыргызстан менен Германиянын кызматташуусундагы мүмкүнчүлүктөрү толук колдонулбай жатканын билдиришти. Элчи Өмүрбек Текебаев Германия дүйнөлүк экономиканын кыймылдаткычы катары Кыргызстан үчүн маанилүү өнөктөш экенин баса белгиледи. Түшкү тыныгуудан кийинки иш-чарада Кыргызстан менен Германиянын тарыхында биринчи жолу ишкерлер кеңеши түзүлдү. Буга чейин эки өлкөнүн ортосунда мындай активдүү кызматташуу солгундап кеткен. Эми Кыргызстан менен Германиянын ишкерлерине тыгыз кызматташууга шарт түзгөн кеңешме көп мүмкүнчүлүктөрдү ачаары турган иш. Бүгүнкү форум дүйнөдөгү саясий экономикалык кырдаал оор абалда турганда өтүп жатат. Пандемиянын кесепетинен дүйнөлүк регионалдык экономика бутуна тура элек.
Украинадағы конфликттен олап, дүниелік экономикаға дағын терс тәсірі тиіп тұрады. Мына ушундай учурда Кыргызстан жаңы инвестицияларға, жаңы технологияларға мурункудан дагы суусак муктаж болуп турат. Мына ушул шартта бүгүнкү Кыргыз-Герман ишкерлеринин форумунда чоң үмүт, булардын алдында чоң тапшырма турат. 30 жыл Германия менен иштешебиз. Алардан келген түз инвестиция жылына орто эсеп менен 15 миллион доллар. Бұл мизер, орысча айтканда, бұл мизер. Акыркы жылдар 3 миллион долларга чейин жылына түшүп калды. Бүгүнкү бизнес форум Германиядан, Германия дүйнөдөгү эң чоң экономикалардын бири. Кыргызстанга инвестиция тартканга мындай зарыл. Жаңы технологияларды алып келиши зарыл. Мына Кыргызстандан өндүрүлгөн товарлар Евросоюзга, ошонун ичинде Германияга алып чыгыш керек. Биздин импортубуз тилекке каршы 3 миллион доллар жылына, кээ бир жылдар 10 миллион долларга чейин болуп, импортко караганда 6-7 эсе аз. 95-жылы Кыргызстандан Германияга чыккан экспорт импортко караганда 5-6 эсе көп болгон. Тескерисинче бизде содабыздын структурасы дагы түзүлүшү, көлөмү дагы бизге жагымсыз өзгөрүп жатат. Бүгүнкү форумдан түштөн кийин боло турган ишкерлер кеңешинин алдында мына ушундай оор кырдаалдан чыгып, Кыргыз Герман мамилелеринин потенциалын кеңирераак ачып, Кыргызстандын Германиянын кызыкчылыгына пайдаланып турат деп эсептейм. Бул ишкерлер форуму алдына коюлган максатты өтөшүнө чыгат деп үмүттөнөбүз. Кыргыз Республикасынын аймагында полимер пленкасынан пакеттерди жүгүртүүнү чектөө жөнүндөгү мыйзам долбоору Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары жана экология боюнча комитетинде каралды. Мыйзам долбоорду иштеп чыккан депутат Марлен Маматалиевдин айтымында документ полимердик материалдардын ден соолукка жана айлана чөйрөгө зыянын азайтууну көздөйт. Ага ылайык өлкө аймагында бир жолу колдонулчу желим баштыктарды алып кирүүгө, өндүрүүгө жана сатууга тыюу салуу Буга чейин айрым депутаттар Ысык көлдүн аймагына желим баштыктар менен идиштерди алып кирүүгө тыюу салуу жөнүндө мыйзам долбоорун сунушташкан. Кыргызстанда күн сайын же жылына канча желим идиш колдонулары эсептелинген эмес. Бирок өлкөдө желим буюм тайым чыгарган жеке ишканалар көбөйгөн. Тазалык муниципалдык ишканасы 2019-жылы Бишкекте күн сайын 500 тоннанын тегерегинде таштанды чыгараарын жарыялады. Активисттердин эсебинде чыгарылган таштандынын 40%-ын полиэтиленден жасалган буюмдар түзөт. Кыргызстанды 2005-2010 жылдар аралыгында башкарган Курманбек Бакиевдин Бишкектеги үйү бузулуп, анын ордуна ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын реабилитациялык борбору салынат. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев билдирди. Жылдын айына чейин курулуш иштерин бүтүрүп, балдарды дарылоого даяр болобуз. Борбор бир эле учурда 100гө чейин баланы кабыл ала алат, деди ал. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун төрагасынын орунбасары Медер Машиев билдиргендей, жибек жолу 519 жана 521 дарегинде жайгашкан Бакиевдин эки үйү 2010 жылдан кийин социалдык өнүктүрүү министрлигинин балансына өткөн. Бүгүнкү күндө жаңы курулуш иштери башталды. Номер 521 дарегинде жайгашкан курулуш 2015 жылы мамлекетке өткөн. 519 дарегиндеги үй 2018 жылы мамлекеттин карамагына өткөн. Экөө тең Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин балансына берилген. Өткөн аптада буйруктун негизинде президенттин иш башкармалыгынын карамагына өттү, деди Медер Машиев. Буга чейин өлкө башчы Садыр Жапаров жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарына берген маегинде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин Бишкектеги үйү ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар борбору болоору айтылган.
Ушул жылдын 11 июнунда Ош облусунун Кара Суу шаарындагы үйлөрдүн биринен кезектеги туннель табылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Тинтүү учурунда имараттардын биринин кире беришинен жер астындагы туннель табылып, үйдүн ээси МИМ аттуу Кыргызстандын жаран экендиги аныкталган. Тергөөнүн жүрүшүндө аталган жаран 2021 жылдын сентябрь айында 2014 жылдан бери тааныш болгон Рустам экөө күнүмдүк керектелүүчү товарларды жана чет элдик валютаны мыйзамсыз алып өтүү максатында Кыргызстандан Өзбекстанга туннель казышканын айтып, күнөөсүн толук мойнуна алган. Ошондой эле кылмыштуу ишке түрткү болгон жагдайларды тактоо үчүн тергөө менен толук кызматташууга даяр экенин билдирген. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.